Боом Капчык айында жайгашкан Чолок айылында эң популярдуу болгон апамдын чайына келдик. Жүрүңүздөр биз менен. Апашка кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Кандай турасыз апа? Жакшы. Дубайдан келип калдыңыз? Келип калдым мынакей. Чыгармачыл топ кирип барсак, жаркылдап, барпалаңдап тосуп алган апабыз жолоочулардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон каттамалардын кандай бышканын көрсөтүп берди. Момтип ороп алып туруп, жука кылып тигиге салабыз дагы, холодильникке салабыз, холодильникке коебуз. Таң эрте камырды ийлеп, бир канча жолу тындырып, аздектеп жасалган каттамалардын даамдуулугунун негизги сыры бул жан дүйнөң менен берилип жасоодо. Ар кимдин колунан ар кандай болот окшойт деп ойлоп коем да. А бирок чындай келсе, могу жерде кээде кызым жасайт, кээде бул жерде жумушчу жасайт, ошондо билинет. Кандай даам экени, ошондо билинет да. Мен өзүм жасаганым башкача, ушундай да. Татымы таңдайдан кетпеген апамдын сүт чайы менен каттамасы көпчүлүктү тамшандырат. Алардын арасында туристтер, белгилүү адамдар жана блогерлер да бар. Каттама это каймак пемир. Это сметана, оригинал, не халям-балям сметана, самая настоящая. Вот, горячая. Смотрите. И мы довольны. А какой чай здесь? Самовардан. Жакын арада эле апабыз Дубай шаарына барып, белгилүү шейхтин ашпозчуларын каттама жасаганга үйрөтүп келген. Үйрөнүп калышты. Ошо атиги шеф повар айтты, ушул жайда мен өзүм да барам ушул жака, Кыргызстанга. Барып силердин каттамага барып кетем деп калды. Кандай гана өнүккөн мамлекет болбосун, бирок биздин сууга, нукура каймакка, майыбызга эч нерсе жетперин баса белгиледи. Дубайдын баягы биздикине майы, уну окшошпойт экен, оливковый май экен. Суранып атып анан таза май алдырдык. Таза май алдырып, анан каймак кошуп, сары май кошуп жасап бердик. Жакшы баргыла, Жакшы. Сен солукта бол.